Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Биз бүгүн сиздер менен чогуу буудай өндүрөбүз. Ал үчүн мага тазаланган буудайдан 2,5 чөйчөк буудай керектелет. Менин буудайды салып жаткан чөйчөгүм 300 граммдык. Мына ушул 300 граммдык чөйчөктөн 2,5 чөйчөктү алдым. Сиз алып аткан буудайды алгач тазалап алыңыз. Жана жартылай болуп калган буудайлар өнбөйт да. Анан жеңил болгон буудайлар өнбөйт. Ошол үчүн сиз өнө турган таза буудайдын баардыгын өзүңүз иреттеп алыңыз. Толук тазалагандан кийин гана аны муздак сууга 3-4 жолу чайкап жууп алыңыз. Мисалы мен буудай жууган суум кайра тунуп калгычакты, туп-тунук болуп буудайдын ар бир баягы кемчилиги көрүнгөнгө чейинкидей кылып таптаза кылып жуудум. Бул жакта тазалыкты аябай сактаңыз. Буудайымды тазалап жууп алгандан кийин аны мынакей көрдүңүздөр, мына жарымынан өйдө дагы ушундай абалда калтырдым дагы 12 саатка түнкүгө коюп койдум. Мисалы түнкү саат кечки саат 11-12де суудан куюп койсом, эртесин саат 10-11-12де кайра үстүн ачтым да, бул жерден деле карасаңыз, мисалы мына бир түнгө койдум. Эртеси күнү күндүз саат 12лерде кайра алдым. Мынакей көрдүңүз, 1 сутка турган буудай мынтип эме болуп калды, шишип, борсоюп чыгып калды. Баса мен буудайларым арасында анча-мынча жартылай болуп кетип калган буудайлар да жүрөт. Сиз дагы мындай кемчилик кетирбегенге аракет кылыңыз. Булар өнбөйт, булар көгөрүп кетет. Ошондуктан көгөрбөш үчүн сиз колдон келишинче буларды терип салганга аракет кылыңыз. Тазалап алгач сууга жууп аткан кезде эле өндүргөнгө чейин эле тазалап салыңыз. Мынакей мен буудайым суудан чыккандан кийин дагы 1 сутка турду. 1 суткадан кийин мынтип баштары агарып калды, өнүп баштары агарып калды. Башта мынакей видеодон жакшылап карасаңыздар, мынакей баштары агарып сонун болуп калды. Буну сууга тазалап жууп алгандан кийин аны алдын ала даярдап койгон баягы разнос деп айтабыз, бизде. Ошо разноско салабыз. Жалпак контейнерге суусун толук мынакей мен алган буудайды 2ге бөлдүм дагы. Терең эмес жалпак контейнерге салып алдым, 2ге бөлүп. Аны 2ге бөлүп салгандан кийин буудайларымды толук тегиздеп жайып чыктым. Бир жылчык калбай, бир жагына буудай көбүрөөк кетип калбай, бир жагына азыраак кетип калбаш үчүн баардыгын бир тегиз, бирдей калыңдыкта жайыңыз. Мынакей меники даяр болду. Буудайымды 2 контейнерге, 2 разноско салдым. 2 разноско салгандан кийин үстүн кол арчуу менен жаптым дагы. Күн тийген жерге коюп койдум. Колдон келишинче бул
жылуу жерге, күн тийген жылуу жерге койгонго аракет кылыңыз. Анан бул буудай турган жер мындай шамалдап жел кирип туруш керек. Жел кирбесе бул көгөрүп кетет. Караңыздар, мынакей үстүн жаап 1 сутка койгондон кийин мынтип жашылданып калат. Жашылданып калгандан кийин үстүн ачык калтырып койдум. Үстүн ачык калтырып күн терезенин жанына коюп койсоңуз күн тийип турат дагы. Анан терезени кичине ачып коюңуз, ошол жерден желдеп шамал кирип турат. Үй шартында мына ушундай ыкма менен өстүрөм. Бул өнгөн буудайды күнүгө нымдап туруңуз. Мен өзүңүздөр видеодогу көрүп жаткандагыдай ыкманы колдонуу менен нымдаймын. Тагырага жууп алам. Мынакей сууну тегиз баардыгына чачыратып алгандан кийин мына ушинтип суулап алгандан кийин суузун төгөм дагы. Суу ичинде таптакыр суу калбай калган чакты суузун төгөмүн. Алдында бир жагында суу уюп калбаш керек. Суузу толук төгүлүшү керек. Суузун толук төккөндөн кийин аны дагы 1 суткага коем. Мага керек болгонго чейин күнүгө ушул ыкманы колдоном. Баса бул контейнерден дагы түбүн жууп тазалап туруңуз. Контейнериңизди таза кармаңыз. Суулары төгүлүп жатат. Мынакей буудайды мынтип жашылданып сонун болуп калды. Бул жуулгандан кийинки буудай, нымдалып жуулгандан кийинки буудай. Мына ушул буудайды тазалап жууп алгандан кийин терезенин түбүнө, жогоруда айткандай, терезенин түбүнө кармап жатам. Терезеден күн тиет дагы. Анан терезени кичине ачып койсом, ошол жерден шамал кирип турат. Мына ошондо гана көгөрбөйт. Ушул ыкманы колдонуу жолу менен буудайды өндүрүп жатам. Менин апам дагы ушул ыкманы колдонуу менен буудайларды өндүрүп, жылына сүмөлөк жасайт. Мен буудайды сүмөлөк үчүн өндүрүп жаткан жерим жок. Буну биз дарылык колдонуу, ден соолук үчүн колдонуп жатам десем болот. Мынакей күнүгө ушул ыкманы колдонуу менен буудайларды нымдаштырып турамын. Суу сапаттуу, таза суу болгону жакшы. Фильтрленген суу болсо, андан дагы сонун болот. Төртүнчү, мына 5-чи күнүндө мынтип тамырлары байлап, аппак болуп калат экен. Тамырлары бири-бирине биригип, сонун болуп, анан ушинтип тамыр байлап калгандан кийин буудайды ороп өйдө көтөрүп туруп, буудай турган контейнерлерди кошо жууп, тазалап, кайра буудайды салып койсоңуз болот. Мен ушул ыкманы колдондум, бирок аны видеого тартпай калыптырмын. Анан буудайдын арасында жогоруда мен айткандай, баягы өнбөй калган, жарымы кезилип калган буудайлар болот. Кээ бирлери мынтип анча-мынча арасында болот экен, кичине көгөрүп бараткан. Мына ошоларды терип туруп алып салам. Мен 1 күн баягы желдетпей койдум. Ошол себеп мынтип арасында болду. Мисалы 10-15ке жакын мындай көгөрүп бараткан учурлар. Аларды терип алып салдым. Ошондуктан күнүгө желдетип турганга аракет кылыңыз. Баса бул буудайды өндүрүп атканда биринчи буудай мына ушундай болуп калганда да экинчи буудайымды даярдап баштадым. Анткени болуну ичип бүткөнчө экинчи буудайым ичүүгө даяр болуп калат. Дагы жыйынтыгы буудайды үзбөй ичкенге туура келет. Буудайдын сүтүн,
Анан жашыл шересин мынакей көрдүңүздөр мына бул жакта будайым мынтип жашылдам калгандан кийин гана экинчини өндүрүп баштадым.